Мисалы жаш кезинде дүйнөнү көбүрөөк кыдырыш керек. Дүйнөнү башка жакта, башка жерлерди көрүп келиш керек. Билесиңер, бир белгилүү бир хикая бар да. Бир хикаяда ушундай нерсе. Бир бир бака бар экен. Бака өзү кудуктун ичинде жашайт экен дайыма. Анан кийин кудуктун ичине чалды, какылдай берет экен, бак өзүнүн өтө. Анын ичинде курт-мурскалар каме калат экен. Өзүнчө эле падыша экен да. Анан ошол дүйнөдө ойлойт экен ошонун баары. Анан бир күнү бир суу, топон суу бир нерсе жүрүп баягы кудуктун ичине толо суу болуп кетип, ичине бир балык түшүп калыптыр. Анан айткан, эй, таксырым деткен да, мында бакачы, бул эле дүйнө эмес. Ар жакта да мындан да кенен чоң деген нерселер бар. А жерде жай каяктан сүйлөп эткен, ушул эле жерден. Ушул жердин киндиги ушул, эң жердин жакшы ушул дептир да. Анан ошондо баягы топон суу баягы дагы эмелин сууну көтөргөндө баягы кудуктан бака чыгып калыптыр да. Минтип караса эле баягы көзү жайнектетип караса, биягында эмне кылаарын билбейт. Баягы балык дейт, суудан сууга секирип атып кетип барды. Жүрүү десе, жок, барбайм деткен да, баягы бакачы болду деткен. Ала турган максат эмне мынданчы? Көп убакытта көп адамдар жаш кезин тормоз колдонгон сенен жанагы бака сыяктуу болуп калат да. Көбүндөй кругозор өспөй калат. А кругозор тарлардынчы жашоо сөзү тар болот, ушундай да.